5 эпизод 5 жерден арыз түшкөн. Ар кандай тамактануучу жайлардан анан алардын баары арыздарын алган. Акырында келип ушул Куликов алган. Куликовдон кийин дагы Красный дом калып калыптыр. Бирок бул Красный домдо 9 айдан бери сотко келе элек. Аларды биз көрө элекпиз, арыз жазган кишилерди. Бул жерде негизгиси жанагы эксперттин корутундусунда болуп атат. Бул менин ишимде кылмыштын курамы бар деп эксперт Семенова Жидегүл деген эксперт чыгарылган бул корутундуну. Ошонун негизинде болот. Эмкиде менимче эксперт дагы сотко келип катышат го. Биз мурун эми статьянын эмне экенин түшүнбөйт элек да. Анан бул бала жакшы ойдо кыргыз тилди колдогушуду көтөрүп чыгам деген өзүнүн кичинекей кезинен ушундай ойлору бар эле да. Анан кичинекей дейм, эрке бала да. Жакшы киши бол, Кыргызстанга жардам бер. Өтө честный, өтө ашыкча честный деле болбойт экен. Анан ошол жерге барып, ушу кайсы жерге барсаң эле орусча сүйлөшөт, эч ким кыргызча жооп бербейт деп. Анан мектепти өтө жакшы бүткөн, кызыл диплом менен бүткөн, архитектор, строитель. Анан кээ бирөөлөр комментарийга жазыптыр, колхоз, совхоз, блогер көчөдө жүргөн бала деп. Андай бала эмес, өтө тартиптүү бала. Айткан сөздү угат. 30 жылдан ашып калдык эле өзүбүзчө Кыргыз Республикасы өзүнчө дүйнө жоон таанып атса дагы биринчи тил орус тили болуп атат. Биринчи тил кыргыз тили болуш керек да. Кызылчуунун эң башкы күнөөсү эксперт болуп атат да. Семенова Жидегүл деген эксперт болот. Ошондой туура эмес эксперттин жыйынтыгы аркылуу ушунча кызылчуу болуп атат. Адилетсиздик болуп атат. Куликовдо иштеген кызматкерлер арыз жазып канцелярия аркылуу тыштап кеткен, баш тарттык арызды колдобойбуз деп. Ошондуктан бүгүнкү процесске келген жок. Бирок ал тиги эмки процесске ал судья келип ошол арызын колдоп, процесстен колдоп кетсин деп суранды, чакырып келишсин деп. Анан бул жерде эстете кетсек, дагы бир жабырлануучу бар, бул Красный дом деп. Ушул кылмыш иши боюнча 3 жабырлануучу да. Анан Красный домдор менен байланышканбыз, алар дагы канцелярия аркылуу заявление тыштап кетебиз деген, бирок алардан чакырып заявлениясын тыштаган болсо келип колдошсун деди. Анан ошол эле учурда сот келип туруп тиги рапорт менен кайрылган оперлерди чакыргыла, оперлер сурак кылайлы дейт. Анан экспертке өтүп, анан айыпталуучунун өзүгө өтүп, анан кийин изилдөө материалын өтүп бүтүрөбүз дейт. Эмки процесс 20 февраль саат 2-ден 4-кө коюлду. Ошол күнү бүт мен ойлойм чоң процесс болот деп.